Форманын пайдасы. Бирок зыяны дагы да бар. Суу жулуу болсо зыяны. Мурдалар. 6 жаштасыз. Таластан 5-өө келдик. Кичинекей биздин кенже Сабит 10 жашта. Ошону кошкондо 5-өө болду. Сууга кызыкканым эми бирок таластардын баардыгы негизи башынан күрөшкө башталат да негизичи. Күрөш менен башталат да негизичи. Анан кийин күрөштөн башталат. Мен өзүм негизи кичинекей кезинде ушу күрөштөн баштаганмын. Жакшы результаттарым жакшы болду. Биринчи местем бар, грамоталарым, экинчи месте да бар. Анан бул плавание спортун тандап калганым мен ушу кичинекей мен биздин таластын шаркаткан суу бар, чоң дарыябыз бар. Ошол жерде барып, түшөп, жүрүп, анан ошол жактан кызыгуу башталып, анан бир эме деген Александр Попов деген бар, орустарда. Олимпийский чемпион 2096 жылы ушу чемпион болгондо, олимпийский чемпион болгон. Ошонун видео кассетасын таап алгам да. Анан кызыктуу сүзгөндөрү мага аябай жаккан да. Биздин таластыктарча эмес, биздин эмелер мындай эмелер сүзбөйт. Чисто мындай плавестерде сүзүлгөн жактырып, анан мен ошо менен аракет кылып баштадым да. Анан жакшы, бул Серен агайыбыз бар. Адан бир аз эме алдым. Тарбияга алып, анан спорт школага барганмын да. Өзүм негизи Бишкекке соревнование баргам. Сабит деп эме 7-класста таласта даярдандым 1 жыл. Анан Бишкекке соревнование барып, Бишкектен Дельфинден 1-месте болгом да. Брафтан сүзгөн боюнча. Мага Поповдун бир аз сүзгөнү жакчы да. Ошону кассетасын көрүп, кызыкканым үчүнбү ошондой мендей кичинекей балдар жакшы жүзө албайт экен да. Мен ошол жерден 1-месте алып, анан дух көтөрүлүп, болот экен деп жүргөндө мени спорт школа чакырып алды. Спорт школада окудум. Өзүм негизи азыр данный момент ушу чуркамай, футбол ойнойм. Азыр спорттордон 16 спорттун күчү бар деген улак ойнойм. Азыр ат багып ушу улакта эме болуп жүрүм да. Улак ойноп атам азырчы. Бир аз качышып коем улаккачы. Жок, андай анчалык качан эмес мен. Для себя өзүм жаңы үйрөнүп атам да алдынчы. Жакшы экен, Жок, дагы бара беребиз. Залга сагынан алып түшпөйт дейт. Спорттун кайсы түрүндө кызыктырат? Мен өзү атам красавчик, ММАда борец, мастер спорт, союз учурунда аябай күчтүү Россияга чейин күрөшүп келген. Экөөбүз 2 балам бар, экөөнү тең талашып калатабыз да. Бул угумду болбой эле ушул плаванияга алып кетип калдым өзүмчө. Шаарда жүргөндө да ушу бассейнге өзүм тренировка кылгам, бассейнге барам 2 жыл мурун. Ошондо да буну кичинекейинен ушу сууда келатат да. Экинчи балам буюрса күрөшкө өзүндө күрөшкө кызыгам да мындай. Күрөш жагына берейин деп атам анычы. 7-классында утам дегенде мени шаардыктар баягы Жакшынакай ак болот эмес беле. А мен таластан барганда мени ой колхозник келиптир дегенде мен ушундай намыстангам. Ошондо намыстанып аябай 100 метр брас болгон, 100 метрден мен алардан 25 метр ашып кеткем да. Ошодон кийин ал ошо шаардыктар мен соревнованиеге келгенде бир аз эмет турчу да. Кийинки соревнованиялардачы. Мындай эми коркуп бир аз мандраш болуп турат да, эмчи баягы соперникпиз да. Бул менин
азыркы мисалы возраст эле мындай ошо спринтерский жарышканга там чемпионаттарга уже бүттү биздики марафондун да. Анан мен да уже кызыкканым, ар бир таласта мисалы ар бир спорт өнүгүп атат да. Анан намыстанып ачуум келип бир аз мынтикеним ушундай азыр талаасыбызда бассейнибиз жок да, мына ачык эле жок да. 3 айлык бассейнибиз бар, бирок ал 3 ай эле иштейт. Анан ал болсо 3 ай иштесе биз 9 айыбызды Газпромдо кылабыз да. Ушунча мен мындай азыр данный момент 50 балам бар да. 50 балам бар. Вот, менде азыр тарбия болуп атып сууга сүзгөн 50-нүн 30 баласы как положено сүзүп калды ужечи. А калган 20-15 бала дагы кичинекейлер да үйрөнүшүп атат. Анан мен бул цел, бул эметип аткан бул марафон просто биз өкмөткө дагы, Таластын өкмөтүнө доказывать этип, бизде Таластан спортсмендер, суучулар барбыз деген эмеде ушуну уюштурганбыз да. Эми иншалла буюрса аракет кылып Таласыбызда бассейн болуп калса экен деп атабыз. Президентке кайрылдык, Дастан аке, өзүбүздүн Дастан аке спикериге кайрылдык, губернаторго кайрылып атабыз. Бир мындай эми болот го дейм, президентибиз өнүгүү жагын айткан. Өнүккөндө бир областта өкмөттүн бассейни жок болсо, анда ал өнүгүүгө кирбейт го дейм. Туурабы? Мен оюм мындай эмечи. Негизи эле Кыргызстанда спорт тармагы өнүгүү деңгээли кандай болуп атат? Спорт тармагында мен грек-рим спортко жакшы берип атам. Азыр баа грек-рим спортко берип атам. Анткени грек-рим спортто могу биздин Канат акебиз Таластык аке. Ошол утуп келгенден кийин канча деген өзгөрүүлөр болду. Канча деген эмелер болуп атат. Мисалы азыр алар чет жакты көрүп, чоң олимпиаданы көрүп келгенден кийин биздин спортсмендер ушундай дух алып, азыр грек-рим спорт жакшы кетип атат. Аябай жакшы кетип атат. Күчтүү биздин грек-рим спортубузчу. Калган спортто энди карасаң бардык эле поддержка жок, тигине жок, акча жок деген эле да негизичи Кыргызстанда ушундай. Ошондой Негизи спортчуларга учурда көргү спортчулар калышат да. Бул региондо спортчуларга камкор болбойт, бул региондо камкор жакшы депчи. Бирок базга белгилүү жоолама шарчы. Эко Камжол Махмутовдорго айына 80 миң ооба берилет. стипендия берилип турат. Берилиш керек. Адан да көбүрөөк берилиш керек. Анткеничи ар бир эле мен мисалы чет мамлекетте олимпиадада сүзүп аткан мисалы или тренировка кылып аткан балдарчы, алардын жеген витамин алган эле ошол ак жолдун бир эле айына 80 миң сом алып атса, ошоңузу кетип калат элечи. Ал эч кандай биз анткени өнүгүү болуп атпайбы? Ар бир витаминдер күчтүү болуп атат. Мисалы азыр биз эчтеке жебей эле кетип атат. Кыргыздын күчтүү тамагынан эле жеп эле ассаламу алейкум көлгө сүзөбүз деп. Эми 14 километр эле чалдарды эле сүзүп атат бердичи. Эми таластыктардан жокпуз да. Бирок эми иншалла келдик буюрса. О, болду го дейм я. Бул жер канча километр алсың? Бул жол менен 3 километр болот го дейм. Кандай дейсиз? 3 километр болуп калат эмесми ала? Басыңыз айтып жек. Son videoda кетет. Кичинекей бала
Давай, чүйінен өтіп аласың, мені тоқтап тұрайлы. Иә. Қаяқ чүйінен өтіп аласың, тоқтап тұрайлы. Алынан ғой. Жоқ, бұл жерден. Gel sabit. Kontrolleyo, Kontrolleyo. Бақтай күні мақсатқа мына чоң разы білдіресіз. Мына бақыттағы атаждағы өзі лодкамен, моторды лодкамен су үстінде чоң жүгірген. Мақсат Аллах разы болсын сені қосып жатқан салымға. Құдай бұйырса бисмилла сен еңбегіңерді жерге таштабайбыз. Бензин, премиясы, атыз бар болады. Бисмилла бір майрам қылып келіңіз, Құдай қаласа демалыс. Бірге шығасыздар, оған бәрі. Давай, до конца. Бери.